Окутуучулук курамдын студенттердин катышуусунда өткөрүлгөн иш-чара Кыргызстандагы жаштар арасындагы экстремизмге каршы аракеттер боюнча болду. Анда орган кызматкерлери тарабынан кеңири маалыматтар берилди. Бизде эмне көп? Twitter, Facebook, Instagram, TikTok бардык. Азыр сиздердин барыңызда бар. Туурабы? Бизде эң бизге чыгып аткан маселе, сиздердин азыр аткан маселе ошол интернет тармагында болот да. Экстремизмдин жайылышынын алдын алуу, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жаштар арасында болгону да жөн жерден эмес. Анткени буга чейин мындай терс аракеттер китептер аркылуу көбүрөөк чагылдырылып келген болсо, учурда мына ушул жаштар колдонгон интернет айдыңында жайылтуу кооптулугу көп. Мындан улам дал ушул социалдык тармактардагы маалыматтардын жайылуусу боюнча сөз жүрдү. Интернет колдонгондо биз эметебиз керек экен да. Өзүбүзчө башкача аккаунттар ачып, башка өзүбүз билбеген нерселерди таратып, билбеген маалыматтарды таратып, өзүбүз мисалы бир маалымат келип калса, мисалы окуп калсак, диний агымдарга каршы же болбосо пайдалуу жактары барбы бизге, же болбосо пайдалуу жактары жокпу, ошого карап туруп бир маалыматты бирөөдөн алганыбызда, же болбосо көрүп калганыбызда интернет сайттарындачы акырына чейин окушубуз, биринчи жакшылап көңүл бурушубуз керек экен. Анткени интернет тармактарын колдонгондо болушунча этият болушубуз керек экен да. Кыргызстандагы көйгөйлүү маселелерди жаштар менен биргеликте талкуулоону көздөгөн мындай аракеттер облус боюнча 3 айдын ичинде 200 жолу уюштурулган. Мында бир гана орган кызматкерлери эмес, дин өкүлдөрүнүн да салымы чоң. Бүгүнкү күндө биз ошол жаштарга түшүндүрдүк. Эң негизги тууру багыт кайсы десе ислам жолу да. Ошо Ханафи мазхабынын негизинде Матурид акыйдасы боюнча ушул жолдо болгон туура да. Анан бүгүнкү күндө биз жаштарды үндөп кеттик. Эгер силер тууру багытты издемекчи болсоңор, интернеттен, же болбосо көчөдөн, ал жак бул жактан көрүнгөн бул экенин кармабастан, ошо бүгүнкү күндө биздин областный айбагында мечиттер бар да. Ошол жерде официалдуу имамдар дайындалган. Ошолордон эгерде талим тарбия ошолордон кеңеш алчу болсо, алар сөзсүз түрдө тууру жол көргөзөт да. Негизги азыркы адистердин маалыматтарын так жана даана түшүндүрүү, ошол интернет булактарында ошол экстремизмдин багыттары көп болгондуктан кээ бир студенттер ошол сайттарды толук даана билбегендиги үчүн ошол тармактарга кирип, ошол сайттардан азгыруулар көп болгондугун эске алып, ушул нерселерди уюштуруп, ушул багыттарды чечүүнү жолго коюу деген негизги максат. Маалыматтарга караганда Жалал Абад облусунда 2023-жылы 3 айдын ичинде экстремизм багытындагы 27 факты катталган. Учурда 6 иш соттун кароосуна жөнөтүлгөн. Ошол эле учурда 500дөн ашуун жаран каттоодо турат. Ал эми 3 айдын ичинде 21 адам Хизбут Тахир уюмунун мүчөсүнөн баш тарткан. Жаңлай Болотбекова, Жанзак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.